Ошто 49-автобус каттамга чыкты. Жаңы автобустун айдоочусу Арстанбек Төрөкуловдун жумушу таңзардан жүргүнчүлөрдү ташуу менен башталды. Жүргүнчүлөрдү коопсуз жеткирүү милдетин алган айдоочу 2 айлык сыноо мөөнөтүнөн өткөн соң гана каттамга чыккандыгын айтат. 2 айда көрүп, автобустардын наракпырагын көрүп, үйлөнүп, буга чейин стажыбыз бар эле, иштеп жүргөнбүз. Автобуста, троллейбуста иштедик. Бүгүн 14 машина чыктык. Биринчи күн Курманжылдатка, Юго-Восток каттамына. Кудай кааласа, ушу элди тейлөө максатында чыкканбыз. Элди маданиятты тейлөө биздин максатыбыз. Ушу элдин муктаждыгын орундатуу. Ошо менен чыктык. Кудай кааласа, мына бүгүн биринчи күнүбүз. 49-автобус Кыргыз-Чек айылынан баштап түштүк-чыгыш кичи районуна чейинки аралыкты тейлейт. Каттамдын аралыгы 7-10 мүнөттөн коюлат. Аталган каттам номер 149 маршруттук каттамдын ордуна алмаштырылган. Каттамдын кыймыл багыты өзгөрүлгөн эмес. Жаңы автобустук каттам 19 коомдук транспорттун аялдамасын камтыйт. Бул Элдикбей деген биз компания менен келишим түзгөнбүз. Алар ушул утуп алган. Бүгүнкү күндө бардык ошо кассалык аппараттарды алып келинди биздин ишканада. Ошол жакынкы күндөрү ошо бардык автобус, троллейбустарга коюлуп баштайт буюрса. Баалар боюнча азырынча толук чечиле элек. Анткени аталган каттамда муктаждык күч болуп турган. Мындан улам жаңы автобустар жүргүнчүлөрдүн копулуна толууда. Шамалдаткычы жана атайын аппараттык кубаттоочу түйүнү дагы болгондуктан жүргүнчүлөргө бир топ ыңгайлуу дешет. Иштери аябай биринчи көргөндө эле аябай жарык, таза экен. Ушуларга да рахмат. Аябай ыраазы болуп атабыз биз. Көптөн бери күткөн эмебиз ишке ашты депчи. Мына элдер үчүн аябай жакшы, ыңгайлуу. Ичинде вентилятор бар, условиясы бар, аябай жакшы экен. Бизге жакты. 15 сом болчу. Бул шаардан, Мады жактан кымбатыраак 20 сом, 25 сом болчу. Азыр бул аябай ыңгайлуу баа болуп. Буга чейин деле жакшы элем, просто бирок автобус менен маршруттун себебин айырмасы бар да. Жакшы. Ушуну менен Ош шаарына алынып келинген 100 жаңы автобус толук каттамга коюлду. Анда жол акы 10 сом деп белгиленген. Эми жакынкы аралыкта автобустардын баары электрондук төлөмгө өткөзүлөт. Учурда Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесине кассалык аппараттар алынып келинген. Бул жакта жүргүнчүлөрдүн саны аябай көп чындыгында. Айрыкча мына окуучулар менен студенттерге аябай кыйын болуп келген, пересадка болуп келген. Бул жагы ошо эки чоң трассага чыгып гана пересадка менен шаарга барып, университет, мектептерге барып окуп келиши да. Бүгүнкү күндө ошол элдин талабын бир аз болсо да жойдук деп эсептейбиз. Азыр бүгүнкү күндө биз биринчи күнү 14 бирдик чыгардык, 14 автобусту. Андан кийин дагы көрөбүз, муктаждыкка жараша эртең 1-сентябрдан бардык жогорку окуу жайлар, мектептер ачылганда дагы муктаждыкка карап көбөйтөбүз. Эске салсак, Ош шаарына 100 жаңы автобус алынып келинген. Буга чейин 25-7-43 номерлүү автобустар ишке киргизилген. Алардын баары шаардагы муктаждык жаралган каттамдарга гана коюлган. Автобуста 25 орундук бар, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.